Перс булуңдагы Ормуз кысыгында камалып калган 20 миң деңизчи өз өлкөлөрүнө кайтарууну суранышууда. Эл аралык транспорт кызматкерлер федерациясы билдиргендей, айрымдары төлөнбөй калган айлыгын талап кылышууда. Кемелерде болсо азык-түлүк кору түгөнгөн. Февраль айынан бери бомбалоонун бутасына кабылган 8 деңизчи Ормуз кызыгында каза болгон. Деңизчилер каражаты жок болгондуктан коркунучка карабай кемеде калышууда. Бишкекте мамлекеттик автомектепте онлайн окутуу башталды. Курстар 2 тилде жеткиликтүү. Окуу мөөнөтү 10 ай, баасы болсо 19 миң сом. Ошондой эле жол кыймылына катышууга уруксат берүүчү институт ишке кирди. Ал айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамендерди кабыл алат. Горький көчөсү 142 дарегинде видео көзөмөл алдында сынактар жасалма интеллектинин жардамы менен алынат. Ал эми 2-чи кабатта сабактар онлайн форматта болот. Израиль парламенти Кнессет терроризмге айыпталгандарга өлүм жазасын колдонуу мыйзамын жактырды. Демилгени өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху да колдойт. Палестина жарандарына карата катаал жазаны киргизүү Израилдин өзүндө талаштуу болууда. Айрым Европа мамлекеттери бул демократиялык принциптерге каршы келерин айтууда. Израиль бул жазаны колдонгон эмес, бир гана фашисттик Германиянын кылмышкери аталган Адольф Эйхман колго түшкөн соң 1962-жылы ага карата мындай жаза чегерилген. Дыйкандарга дизель күйүүчү майы литри 74 сомдон жеңилдик менен сатылууда. Мамлекет 7 миллион литр майды арзан бөлүштүрүүдө. Баа монополияга каршы орган менен макулдашылган. Азыркыга чейин 231 тоннадан ашык май таратылды. Учурда өлкөдө күйүүчү майдын жетишсиздиги жок. Фермерлердин май менен камсыздалышы туруктуу экенин Айыл чарба министрлиги билдирди. Батыр энелердин балдарынын окуу акысына 50% мамлекеттик жеңилдик берилиши мүмкүн. Жогорку кеңештин комитетинде тиешелүү токтом долбоору жактырылды. Бул контракттык негизде билим алып жаткан студенттерге тиешелүү. Ал эми Батыр эне орденине жалпы жонунан 588 айым татыктуу болгон. Ошол эле кезде финансы министрлиги каржылоо бюджеттик тобокелдиктерди азайтуу үчүн гранттык каражаттардын эсебинен гана мүмкүн экендигин билдирет.